Мухтар Артиковдун жашоодогу ураны дайыма алдыга умтулуп аракетте бол. Анткени бүгүнкү аракет эртеңки жаркын келечекке жол бергендигин Мухтар үй бүлөсүнөн, атасынан да угуп чоңойгон. Ага ата-энеси ар бир кыргызстандык жаран өз өлкөсүнүн өнүгүүсү үчүн жан үрөп иштеши керектигин жаштайынан үйрөтүп, бүгүн жетилген жаран коомго пайда алып келүү максатында турат. Komşu Kazakistan'da gördüler bana. İlgerilep etti. Uşular hiç yok, uşular jet barış gerek de. Элүмүтү социал-саясий партиясынын сабында жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлигин койгон Мухтар Артиков өзгөчө билим берүү тармагына да көңүл бурууну чечкен. Жеке ишкер өзүнүн кичи мекени болгон Сузак районуна өзүнүн каражатынан мектеп курган. Анткени бүгүнкү күндүн көйгөйү мектеп тартыштыгы дейт талапкер. Мисалы, ушул мектепти мен билим берүү тармагы сус болгондон ушул мектепти курдум да, мындай айткандачы. Же болбосом ушуга кеткен вложенияны, же кафе, же башка бизнеске кылып туруп, акча үчүн болгондо башка бизнеске же башка жакка жумшап кылсам болмок да. Балдарыман эле көрдүм да. Мектебинде 20 окуучу окуйтуучу жерлерде 60га чейинки бала болуп кеткен да. Ошол жерден эле көрүп туруп, значит бүгүнкү күндө бизде билим тармагында жетишсиздик мектеп эң негизги маселе. Ошон үчүн мен направленияны мектепке бурдум. Ошон үчүн ушул мектепке салып аракет кылып атам. Мухтар Артиковдун программасында жаштарды колдоо, билим берүү системасын оңдоо, спорт тармагын өркүндөтүү жана өлкө экономикасын өнүктүрүү үчүн айыл чарбасын көтөрүү багыттары бар. Кыргызстандын экономикасын көтөрүүнүн дагы бир багыты багбанчылык деп билген Мухтар Артиков таштак жерге да бак өстүрсө болот деп эсептейт. Чакан ишкердикти колдоо багытында жеңилдетилген насыяларды берүү үчүн өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө болоруна токтолду. Бул жерди алганыбызга примерно 5 жыл болуп калды, 5 жылдын жүзү. Мамлекеттен алып, арендага алып иштетип атабыз бүгүнкү күндө. Карасаңыздар болот да, бул жерде например, Кылам деген адам ушундай жерден дагы пайдаланса болот да. Бул жер Союздун маалында ушундай поле болгондо, жүзүмдүү поле болгондо. Анан кийин калып кеткен ошол бойдончу, Союздун маалында эгилген. Азыр эч ким пайдаланбай эле бекер эле жатат да жерлерчи. Например, мына азыр көрсөңүздөр болот акыбалында таштак жерде. Бу жерде казып туруп, топурак салып туруп, биз мына багбанчылыкты өндүрүп атабыз. Основной эми бизде мамлекет жагынан багбанчылыкка почти кредит жок десек болот да. Анан кане мамлекет жагынан дагы кредит берилип, поддержка болсо, бүгүнкү күндө мамлекетибизде өзү негизи ушу багбанчылык, айыл чарба менен эле өнүктүрүрсек болот мамлекеттичи. Чакан ишкердиктен сырткары Мухтар Артиков бош убактысында спорт менен алектенет. Ал Кыргызстанда спорттун бардык түрүнө мамлекет тарабынан көңүл бурулуп колдоо болушу керек деп эсептейт. Дени сак өлкө улут келечеги деген Мухтар жаштар спорт аркылуу Кыргызстандын даңкын чыгарып, бул багытта да жигердүү аракеттерди аткарса болот деген ниетин билдирди. Мен бош убагымда спорт менен алектенем. Например, күрөшөм, залга барып, футбол ойнойм, баскетбол ойнойм. Өзүм мындай айтканда физкультурный бүткөнүм үчүн бардык спорт түрүнөн где-то 7-8 вид спортудан разрядым бар, Кудайга шүгүр. Өзүм бала чакам деле спортко жакын. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз, баары кыргызстандыктар спортко жакын болсо, ден соолук деле чың болот. Например, бүгүнкү күндө мамлекет жактан дагы жакшы спортсмендерге жакшы көңүл бурулууда. Кудай буйрса, мына чемпиондорубуз чыкты, 3 олимпийский чемпионубуз чыкты. Дагы көңүл болуш үчүн академияларды салышыбыз керек. Интернет азыр тилмен айтканда академия болуп калат да. Академияларды салсак, дагы спортубуз өнүгөт да. Спорт тармагына мен ойлойм, министрлик жакка өткөрүш керекпи дейм да. Ошодо вложение дагы көп тармактуу башка спорттор деле көбүрөөк өнүгөт да. Элүмүтү социал-саясий партиясынын катарында талапкер Мухтар Артиков элдин үмүтүн актоо ыйык максат деп билет. Андыктан талапкер элдин ишенимине гана таянып келет.